Президенттен чуу менен иштен алынган кудасы Турузбек Түмөнбаев жаңы кызматка дайындалды. Ал Бишкек асфальт сервис муниципалдык ишканасына директор болду. Бирок анын кайрадан жетекчилик кызматка келиши коомчулукка ачык жарыяланган эмес. Эми Турузбек Түмөнбаев ким? Ал буга чейинки кызматынан эмнеге кол жууган? Толугураак мен Асель Шамилова айтып берем. Саламатсызбы? Түмөнбаев өлкө башчы Садыр Жапаровдун кудасы. Тагыраак айтканда, президенттин эжеси Акат Жапарованын күйөөсүнүн бир тууган иниси. 2021 жылы сентябрда Темиров Лайфтын журналисттери Уна мамлекеттик ишканасындагы $500 миллиард ашык тендер тууралуу иликтөө жарыялагандан кийин Түмөнбаев директорлугунан ызы чуу менен алынган. Анда иликтөөчүлөр ири суммадагы тендерди Түмөнбаевдин өзүнө жана кызына байланышы бар компания утканын аныктаган. Себеби кызыкчылыктар кагылышы орун алган. Түмөнбаевдин эмгек жолу тууралуу Бишкек мэриясынын сайтынан дагы, ачык булактардан да маалымат таба албадык. Бирок 4KG сайты гана президенттин кудасы 2020 жылдын октябрында Унага башчы болуп дайындалганда резюмесин жарыялаган экен. Ага ишенсек, Түмөнбаевдин жогорку юридикалык билими бар, ИИМдин академиясында окуган, Ички иштер министрлигинин ар кыл тармагында эмгектенген. 2017 жылдан 2020 жылга чейин министрликтин жол коопсуздугун камсыз кылуу башкармалыгынын монтаж эксплуатация адистешкен башкармалыгын жетектеген. Түмөнбаевдин иниси Акылбек Түмөнбаев Ак Суу 1 мандаттуу округунан жогорку кеңешке депутат болуп шайланган. Түмөнбаевдер президент Садыр Жапаров менен айылдаш. Садыр Жапаров президент болуп шайланганга чейин курган маектеринде туугандарын бийликке тартпайм деп сөз берген. Вы еще не стали президентом, дейт, а уже двое ваших сватов заняли высокие посты на хлебных должностях. Инстаграмда жазып. Бар, андай катачылык бар, мойнума алам. Мен танбайм, бирөө алыс удан болот, бирөө жакын удан болот. Алар мамлекеттик миграция кызматынын төрагасы Таштанбек Каймазаров жана эсеп палатасынын төрагасы Алмазбек Акматов. Сиздер менен мен Асель Шамилова болдум. Көрүшкөнчө.